Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр падыша кантип килем токугуч, ал эми койчунун кызы падышанын аялы болуп калды деген тажик эл жомогун айтып берейин. Бирөө айтат чын болчу деп, бирөө айтат жалган дейт. Илгери өткөн замандарда бир жерде падыша жашаган экен. Анын байлыгына сан жеткиз, бийлиги болсо чексиз болгон экен. Каалаганын баары заматта орундалчу тура. Анткени анын вазирлери ал эмнени каалап жатканын алдын ала билип турушчу экен. Ал эми падыша каалаган нерсе ыйык мыйзам катары кабыл алынчу. Бир күнү падышанын кулагына койчунун ай десе ай, күн десе күн сулуу кызы бар экени угулат. Башка мындай жан жок бүткүл дүйнөдө, дешет сулуу жөнүндө. Падыша өз көзү менен көргүсү келет. Жан жөкөрүн ээрчитип жөнөп калат. Кедейдин алачыгынын жанына келгенде атынан түшүп босогодон аттайт. Дароо эле бирөө жүрөгү кан жармалгандай кыйкырып жиберет. Мындай сулууну ал эч жерден көргөн эмес эле. Сарайына кайткан падыша тамак жебей, суу ичпей, наар албай көп күн жатып калат. Элди да соттобойт. Койчунун кызын гана ойлоп отуруп калат. Бир күн ойлонду, 2 күн ойлонду, 3-чү күн дегенде койчуга жуучу жөнөтөт. А падыша кандай кесипти аткара алат деп сурайт сулуу. Мен колунан иш келген адамга гана турмушка чыгам. Падышага бул тууралуу угушканда ал каарын төктү. Мен падышамын, колуман баары келет. Кандай кесип жарашсын мага? Баары меники. Тоо кендери да, жер астындагы алтын күмүштөр да, баардык тирүү менен өлүктөр мага баш ийет. Мен бул кыялы чорт сулууну окутуп коеюнчу. Бир күн ойлонду. Кантип жазалоо керек деп 2 күн ойлонду. Оң колунда отурган убазири айтат. Койчунун кызын асып салуу керек. Атасын дагы. Сол жагындагы убазир айтат. Койчунун кызы татыктай ал болмок беле. Сиздей падышага. Жер үстүндө мындан башка да көп сулуулар бар. А падыша унчукпайт. Ойлонуп отурат. 3-чү күнү вазирлерин чакыртып сурап калат. Акылдуу вазирлерим, айткылачы мага, кайсы кесип баарынан мыкты? Алар тандай башташты. Карапачы болсо бул булганч жумуш. Устаныкы андан да жаман. Шалтагы көп, оту да ысык, аптап уруп турат. Таш кесүү чаңдуу, себет согуу колуңун баарын кескилейт. Вазирлер көпкө ойлонуп, акырында табышты. Баарынан жакшысы килем согуу. Издеп жүрүшүп, килем соккан мыкты килемчини да табышты. Ал хан сарайда жашап, падышаны өз өнөрүнө үйрөтө баштады. Акыры падыша өзү бир килем сокту. Килемдин бурчуна ал өз мөрүнүн сүрөтүн түшүрдү. Килемди болсо койчунун кызына жөнөтүүнү буйруду. Сулуу кыз килемди алдына жая салганда оозу ачылып катуу таң калды. Падыша жөн киши эмес экенине ишенди. Турмушка чыгууга макул болду. Эми ал килемди карап, сүйүнүп отура турсун дейли. Сөздү падышадан баштайлы. Малайлары анын белегин кызга алып барганча, падыша жакырдын кийимин кийип, шаар кыдырууну чечти. Эли ал жөнүндө эмне кеп кыларын билгиси келди. Антпесе, чындыкты кайдан билүүгө болот? Бекеринен айтышпаса керек. Падышага чындыкты айтуу кылыч мезинде турганга барабар деп. Жолдон чайханага кайрылып калды. Ал жерде 2 адам отурган экен. Бирлери өтө суук, бурларында канжарлары бар. Кадимки эле каракчылардай. Алар чын эле каракчылардан болчу. Коркуп кеткен падыша ойлонду. Буларга менин падышачылыгым же жакыр экеним баары бир. Бул түрүм менен мага ким ишенмегиле. Жеестыйында чайхананын ээсине берип, бир кесе палоо сурады. Бирок ага палоо бергенге үлгүртпөй эле каракчылар бычак такап, кайсы бир бурчтагы кичине бөлмөгө сүйрөп жөнөштү. Ал жерде болсо кыйкырба, баары бир сени
эч ким укпай турган жер экен. Каракчылар падышаны катуу таңып жерге көмөлө түштү. Муну эмне кылалы? Деп сурайт биринчиси. Жата турсун, дейт экинчиси. Эгер биздин досубузду жазага тартышса, биз баш кесерди акчага сатып алабыз. Ал мунун башын кыя чапса, биздин досубузду кое берет. Менинчи мындай жанымды аягыла, деп жалынды падыша. Мен болсо, падышадан силердин досуңарды куткарып бер деп суранам. Каракчылар кааткырып күлүп калышты. Көрүнүп турат. Сен анын үйүндө сүйүктүү коногусуң го. Аны килем токуганга сен үйрөткөн жок белең, деп катуу каткырышты каракчылар. Сени бул түрүң менен сарайга да жолотушпайт го. Куткаргычың бар мунун. Анда келгиле мен төлөп берейин, деп суранды падыша. Көрдүк байлыгыңды. Бир жес тыйын. Ага бир кесе балоо да беришпейт. Байлыгын көр мунун. Мен силерди байыта аламын. Падыша мен үйрөтпөсөм да, өзү кыйын токуйт килемди. Мен токуйун, силер саткыла. Көп акча табасыңар. Каракчылар ойлонуп калышты. Алып айткан болсо, өзүнө жаман. Жертөлөгө килем токушту, жиптерди алып келип, суу куюлган кумура жана бир кесе палоо калтырышты. Падышаны болсо кайра камап коюшту. 5 күндөн кийин килемге келишээрин эскертип кетип калышты. 5 күндөн кийин келишсе, алдыларында даяр килем жатат. Кандай кооз, чаарала десең. Кир жертөлөдө сыйкырлы бак өнгөн сыяктуу болуп калыптыр. Бул килемди хан сарайга алып баргыла, деди падыша каракчыларга. Ал жактан көп акча аласыңар. Бирок аны ошол жакта жашаган килем токуган килемчи карап көрсүн. Ал анык баасын билет да. Каракчылар килемди алып сарайга жөнөштү. Падышага кирели деп суранышты. Анын кайда экенин эч ким билбесе, аларды кай жака киргизишет. Аны да айтканга болбойт. Булдары ээсинин кайда жүргөнүн билмек беле. Улуу падыша эс алып жатат, деди оң колдо отурган вазир. Анын тынчын алууга болбойт. Бул килем биздин улуу падышанын бут алдында жатканга татыктуу экен, деди дагы бири. Мунун баасы канча, биз биле албайбыз, деди башкасы. Сарайдагы килемчини чакыргыла, дешти каракчылар. Ал мунун баасын так биле алаттыр. Килем токушту чакырышты. Килемди карап ал. Бул өтө кымбат килем экен. Ал биздин падышакка бакыт алып келет. Ошондуктан бул адамдарга бир баштык алтын салып бергиле. Каракчылардын кубанганын айтпа. Алтынды алып кайра кетишти. Килем токуган адам айтты. Бул килемди биздин падыша токуптур. Бурчунда анын мөөрү бар экен. Бул анын кол тамгасы. Эми аны кайдан издөө керек экенин билдик. Шаардын баардык булуң бурчтарына чабарман чаптырышты. Алар килем саткандарды бир саат өтпөй эле чайханадан кармап келишти. Кармап алып, колдорун байлап, килемди кайдан алдыңар? Айткыла. Падышаны эмне кылдыңар? Деп сурап калышты. Алар айткан үйдүн бурчтарын тинтип, акырында кичинекей эшикти көрүштү. Түртүп көрсө жабык экен. Колпосун талкалап кирип барышты. Ал жакта падыша килем токуп отурган экен. Падыша сарайына кайтып келди. Каракчыларды өлүм жазасына буйруду. Килем токууну үйрөткөн адамга сый көрсөттү. Андан кийин вазирлерине айтты. Эми койчунун кызын алып келгиле. Үйлөнүү үлпөтү күтүп жатканын ага айткыла. Андан мыкты аялды мен таба албаймын. Ал абдан акылдуу экен. Эгерде ал мени кесипке үйрөтпөсө, мен эмгиче жарык дүйнө менен кош айтышмак турбаймынбы? Бирөө айтат, чын деп. Экинчиси алт дейт. Бирок ушундай болду деп айтышат. Тойда болуптур. Бул тойда мен да барып килемге чөгүп отуруп, палоо жегем. Баары менен кошулуп кубанып, ырырдагам. Ушуну менен достор, жомогубуз аягына келип жетти. Саламатта калгыла.